Манаста минтип айтылат. Тоолор урап сай болду, кырлар жылып тоо болду, көлдөр соолуп чөл болду, аты калып өзү жок, дала элдер жок болду дейт. Бу сапты ким айта алат? Нече миң жыл бою турмуш жолунда жок болуп кетпеген эл гана байкайт. Көлдүн соолуганын, тоонун ураганын, сайлар жылып кайта тоо болуп, жер жүзүндө жаңы өң түзүлгөнүн байкаш үчүн нече миң жыл жашаш керек эле. Ошол эле учурда биз көп маани бербейбиз. Кыргыз кантип жок болуп кеткен жок. Эгерде акыркы эле 2000 жылды алсак, ушу 2000 жыл убакытта аты калып өзү жок болгон элдердин тизмеси өтө узак. Акыркы 5000 жылда канча элдер тарыхта кайсы ат менен эскерилген, бүгүн алар барбы же жокпу деген суроо болсо, жообу мындай: аман калган, атын сактап, затын сактап бар элдердин саны 2 колдун манжасындай эле санасаң араң жетет. Албетте кыргыздар сакталып калганын себеби бир топ, бирок эң башкы себептеринин бири кыргыз жоопкерчилиги. Өз тарыхында далай кара кыргын кызыл сүргүндү баштан өткөргөн кыргыз жеңип келген. Эмне үчүн жеңип келген? Кайсы касиети, кайсы сапатына ылайык бул жеңишти камсыз кылып келген бабаларыбыз деген суроо болсо, эң биринчи биз жоопкерчилик өнөрүн айтып коебуз. Эгерде сөздү чечмелеп даректүү кылсак, анда илим эмне дейт? Биринчи ушундан баштасак, илим эмне дейт кыргыздын жоопкерчилиги жөнүндө. Анан албетте тарыхта биз кыргыз жоопкерчилиги жөнүндө маалыматты табабызбы, азбы, көппү деген суроого жооп издесек. Эгерде тарыхый булактарга кайрылсак, анда бир кызык окуя болгон. 2003 жылы Турцияда Анкара шаарында Алтай илимпоздорунун жылына бир жолу бир жумага чогулган жыйын өткөн илимий жыйын. Ошо жыйында Дмитриев деген Санкт-Петербург шаарындагы тарыхчы окумушту өзүнүн 20 жыл иликтөө, изилдөө эмгегинин жыйынтыгын бет ачарын кылып сөз сүйлөгөн. А киши мага өзүнүн ошол чоң эмгегинен берген, мен үзүндүсүн гана ала келдим бүгүн бияка. Ал эмгек мындай болуп атат. Мен а киши менен сүйлөшсөм айтып атпайбы? Москвада, Санкт-Петербургда китепканаларда жабык фондулар бар дейт. Ага кирип китеп алуу мүмкүнчүлүк жок эсе дейт. Демократия жаңы башталган убакытта Ельцин ошол жашыруун фондулардын баарын ачкан дейт. Кеңири эл барып китеп алып окуганга мүмкүнчүлүк алды дейт. Ошондо барып Москвада чоң Ленин китепканасы бар. Ошонун жабык фондуна 2 жыл иштедим дейт. Үлгүрүп калдым дейт. Кийин ошол кайта жабылып калды. Ага фондторго эч ким кире албай калды, ала албай калды дейт. Мен 2 жылдын ичинде көп тарыхый булактар менен таанышып, алар менен иштеп, мынау эмгегимди жыйынтыктадым дейт. Буга чейин дагы бир 15 жылдай ушу багытта кызыккам дейт. Бул жоопкерчилик орто кылымда, байыркы доордо бул эмне болгон, эмнеге таянган, кандай деңгээлде болгон, кайсы курал жарак колдонгон деген суроолорго мен жооп издеп, ушунча жыл өмүрүмдү арнадым дейт. Анан жыйынтыгында чоң эмгек, ал өзү тарыхтын доктору болчу, бирок чоң эмгек жаратып, ошонун бет ачарынан мынтип айтылат ал эмгек. Профессиональный воин батыр тюрко-персидской военной традиции дейт. Же болбосо кесипкөй жоокер баатыр түрк элдериндеги аскер жөрөлгөлөрүндө машык ыкмаларында деген мааниде эмгек экен да. Албетте бул өтө терең эмгек, себеби
bu yerде kuralдардын түрлөрү мүнөздөлөт. Кайсы курал кайсы учурда пайдаланган, кандай адамдарды тандаган ошо куралга, ошо жоокерлерди кандай машыктырган, дене тарбиясы кандай болгон, аларды кантип кызыктырган, алардын коомдо орду кандай болгон деген суроолорду терең иликтеген экен. А түгүл алардын аң сезими, рухий эрки кандай бийик деңгээлге көтөрүлгөн, кандай ыкмалар менен бул психологиялык багытта иликтөө иш жүргүзгөн экен да. Эмгеги бүткөндөн кийин талаш болуптур. Бул тарых илиминин алкагында каралыш керекпи, же аскер илиминин алкагында каралыш керекпи, же медицина, психология илим тармагынын алкагында караш керекпи деген жактоодо келгенде ушундай талаш болгон экен. А түгүл жоокерлердин жарадар болгондо кайсы ыкмалар менен айыккан, кандай дары дармекти колдонгон, ушуга чейин иликтеген зор эмгек экен да. Мен бул эмгектин убактыбыз аз, бир эле жерин айтайын. Мына бу жерде минтип айтып атат, кантип балдарды даярдаган. Мына 18 жашка жеткен эркек балдар, ал мындай болуптур да. Молодому воину предстояло увернуться от неожиданного нападения вооруженного холодным оружием воина, не дав тому даже коснуться этим оружием своего тела. Молодой воин должен был хорошо ездить на лошади, ловко владеть всеми видами оружия. После длительного обучения и окончательного испытания его называли человеком, обученным кыргызу. Подразумевая под этим словом профессиональное владение военным искусством, люди, обученные кыргызу, занимались исключительно военным делом и освобождались от всех налогов. Мындайча айтканда, улутту, түрк болобу, перс болобу, ага карабай, ошол машыгуудан кийин, ошол окутуудан кийин, ошол даярдыктан кийин жанагы жыйынтыктоочу сыноодон өткөндөргө сен кыргыз илимине ээ болдуң деген наам беришкен да. Мына сага баракелде. Көрдүңүзбү? Түрк перс элдеринин арасына улутуна, жерине карабай, уруусуна карабай, эгерде ошол деңгээлдин баарын сен өтсөң, анда сен кыргызды билет экенсиң. Сен кыргыз деген наамга татыктуусуң дешкен. Мен чечмелеп эле коеюн. Биякта бул эми өтө көп узак маалымат. Мунун мисалы кандай жарадар болгондо кайсы дары дармек менен, мисалы жаанын огу кирип анан кийин денеде туруп калса, ошонун учун кандай аспап менен алып чыккан, мунун баарын ушу эмгекте чагылдырган экен.